Assalamu alaikum ардактуу Ошкобар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, амансыздарбы? Сиздерге Баткенден салам айтабыз. Тактап айтканда Кадамжай району Орозбеков, Абдыкадыр Орозбеков айылында турабыз. Бүгүн 6 май 2022 жыл. Бул чыгарылышта экрандан алыстабаңыздар. 2 ат сатууга чыгыптыр. Бирөө жаңасы, бирөө бышты. Ушулар тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар. Мына биринчи номерде ушул жерде кашка артыңкы эки туяк ак. Ушул тууралуу маалыматты беребиз, сиздерге жеткирип өтөбүз. Бул үйрөтүлүп миниле эле экен. Ошого байланыштуу мындай жетелеп эле көрсөтөбүз. Ат байкап туруңуздар. Муну Калмурат ака породасынын кандай дедиңиз? Ээси менин жанымда турат, маалыматты берет, сурайбыз. Суроолорду беребиз ээсине. Огонда Россия деген. Россия деп алынган. Буну ошондо кунандан быштыга 3 жашка өтмө, Тишини эмбизби? Тишини жаңыбыздыбы? Бул эми түү кайсыл жерден келген сизге? Күздө келген ноокат. Ноокаттан алып келинген түү. Эми бул эми кыскача эле маалыматты берет экенбиз да. Мына дене мүчөлөрүнү байкаңыздар, мындай. Муну үйрөтүш керек экен, миниш керек экен, ошол экен да азыр. Дене мүчөлөрүн көрүңүздөр. Боюна токтолсом, бою 1.60-тын тегереги болуп калат экен, Тарбиялаш керек экен мындарды. Тарбияны бериш керек экен. Мындай секин бастырса болобу? Мындай 4 казыгы кандай? Путу колу, жебичи, Таза. колго жооштугу. Жооштугу ушу туруп калган да. Туруп калганбы? Эти бар. Эти бар, багылып жем-жеп калган экен да. Бою 1.60-тын тегерегинде экен, Россиядан алып келинген экен. Биринчи номерде ушул болду. Мына путу колу бирок таза, жебичтери Таза. Жебичи таза экен. Эми мунун баасына токтолбойлубу, калганын ээсинин өзүнөн аласыздар маалыматты. Главный ден соолугу таза экен. Үйрөтсө болот. Жаш өспүрүм бышты издегендерге эми баасын айтың. 170 кем бар. 170 000 сом кеми бар. Ошондо туура долларга да кайтып өткөндө азыркы курс менен 2000 доллар болуп калат экен, Долларга да биздин көп көрүүчүлөрүбүз жазышат. Коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан жалпыга эме болуш үчүн 170 000 сом же 2000 доллар экен баасы быштынын. Бышты 3 жаш туугандар. Биринчи номер. Сиздерден лайк болсун, бизден чыгарылышсыз жаңы чыгарылыштар болсун туугандар. Көрүңүздөр, жакса алып каласыздар. Баасы айтылды туугандар, номерин акырында калтырабыз. Экинчи номерди байкап туруңуздар, мындай тоо ташка такшалып бүткөн карабайыр экен экинчи номерде. Жаңасы 4 жаш ат. Эми ушул тууралуу маалыматты сиздерге беребиз, жеткирип өтөбүз. Ээси өзү маалыматты берип айтып өтөт. Токтот тур, эми мында аттын нараракка. Аттын дене мүчөлөрүнү биринчи адегенде эле көрсөтүп алайлы, анан маалыматты ээсинен сурайлы. Атты байкаңыздар мынакей. Ат карабайыр экен, О, карабайыр. Жашы жаңасы 4 жаш дедиңиз. Ишине буруп. Болду. Путу колу тазабы? Таза. Бою 1.55 тегереги болуп калат экен бул. 60га жетпейт. Жетпейт экен да, 1.55-60-тын аралыгында экен бою. Мына көкүрөктөрүн дагы биракка мен жака ишине буруп алып, туягы тазабы? Путу колу аюу жокпу аттын? Аттын аюу жок, 4 казыгы таза. Эми ат 4 жаш болуп калыптыр. Кандай нелерге миндиңиз? Улакка салындыбы? Ишке кошулдубу? Ошолордун дагы кичине маалыматты бериңчи өзүңүз. Салынганамы жок эсеби? Кичине эле улактарга алып барганбыз.
Каталогтага барган эмес. Тамаша кылып барган булага. Тамашага кам эле. Иши. Иши бар, акшниги бар. Акшник. Ишке анандай мындай тоо ташка жакшат экен да, мындай эткенде универсал ата улага да минсе болот. Жеңилдиги жеңил элеби? Жеңил. Аттын куштугу кандай? Такага туруштары кандай? Такага жакшы турат. Колго жооштугу, жеп ичиши. Жеши жакшы. Жеп ичиши жакшыбы? Жооштугу жакшы. Колго жоош. О. Бастырчы мындай басыгын да көрүп Ашерде байкап туруңуз. Кайсы жеринде? Азыр таптар. мына жеринде ширамы бар экен, э? Муну hiç билдирген жок. Мынакей ширамы байкалды сиздерге. Эч эмеси жокпу, ден соолугуна бастыра берчи эми ушундай. Мындай чатка аяктарындагы тоо ташка мындай такшалган кара байыр издегендерге экинчи номерде кара байыр ушул болду. Мына атты байкап көрүп туруңуздар эми. Аң дөңгө мындай тоо ташка айдачу универсал ат экен туугандар. Сал жарык бар. Мына эми жүгүртүп дагы көрсөтүп коелу. Атты байкап туруңуздар, анан баасын сурайбыз. Азыр аттын жеңилдигин дагы көрүңүздөр, анан кийин какшалган кара байыр. Эми аттын баасын айтыңчы, баасы кандай экен? Канча болду? Daha 170 bayağı atıyorlar öyle. Ошол эле ба, 170 миң. Оозу кандай? Oğuz orta. Колго Orta. ортабы? 170 миң экен. Экинчи номерде ушул кара байыр болду туугандар. Эми сиздерге ээсинин номерин айтып өтсөк, номериңизди айтып койсоңуз. Плюс 900 бул жака күн жактан. 770. Плюс 996 770 менен. Болду. Атты кыйнабайбыз. 20. 20 47. 47 41. 41 номери менен байланышып бересиздер. Мына бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушундай ат издегендер ээси менен байланышып алып кала бересиздер. Эскерте кетебиз. Бул аттар эми дыйканчылык ата. Дыйкандардын колунан чыкты. Баалары айтылды туугандар. Саламатта калыңыздар, чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.